Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Сиздер менен мен Бекмамат Усмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты предметинин окутуучусу Исраилова Нускайым Абдыганиевна. Жалал-Абад колледжинин 1-курсунун жалпы студенттери үчүн кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Октябрь революциясына чейин жана советтик доордо орус тилинен кабыл алынган сөздөр. Сабагыбыздын максаты орус тилинен кирген жана орус тили аркылуу кабыл алынган сөздөрдүн эки доорго бөлүнүшү жөнүндө маалымат алышат. Октябрь революциясына чейин жана советтик доордо орус тилинен кабыл алынган сөздөрдүн кирүү себептерин аныкташат. Көнүгүүлөрдөн аларды таап айырмалап талдашат. Күтүлүүчү натыйжалар. Кыргыз тилинин лексикасынын тышкы булактары аркылуу байышын билесиңер. Октябрь революциясына чейин орус тилинен кабыл алынган сөздөрдү кыргыз тилинин ички мыйзамына ылайыктап айтуу себебин түшүнөсүңөр. Советтик доордо орус тилинен кабыл алынган сөздөрдүн жазуу эрежелерин билесиңер жана талдайсыңар. Өбөлгө түзүүчү суроолор. Кыргыз тилинин лексикасынын сырткы булактары аркылуу кантип байыйт? Кыргыз тилинин лексикасынын байышынын ички жана тышкы булактарынын кандай айырмалары бар? Балдар, силер буга чейин кыргыз тилинин лексикасынын байуу жолдорунун ички жана тышкы эки булагы бар экени жөнүндө маалымат алгансыңар. Ички булагы менен кыргыз тилинин лексикасы мурдатан колдонулуп жүргөн сөздөрдүн морфологиялык, синтаксистик, семантикалык, калькалоо, диалектилик байлыктарды да туура пайдалануу аркылуу адабий тилдин кору артышы боюнча таанышсыңар. Ал эми бүгүнкү сабактан Октябрь революциясына чейин жана советтик доордо орус тилинен кабыл алынган сөздөрдүн кыргыз тилинин лексикасынын байышына тийгизген таасири жөнүндө маалымат аласыңар. Тилдеги лексикалык карым-катыш адам коомунун бардык мезгилинде географиялык чөйрөгө жараша да болуп келген. Ар кандай тилдин лексикасынын байышы башка тилдерден кабыл алынган сөздөрдүн эсебинен да болот. Анткени ал тарыхтын бардык учурларында экинчи бир эл менен маданий байланышта, экономикалык жактан карым-катнашта болуп келген. Коомдун өнүгүшүндөгү бир улут менен экинчи улуттун байланыштары алардын тилинин сөздүк коруна кошулуп лексикасын байыткан. Орус эли менен кыргыз элинин достук байланыш катышынын натыйжасында кыргыз лексикасы орус тилинен жана ал аркылуу дүйнөдөгү башка тилдерден кабыл алган эң эле көп жаңы сөз байлыктары менен толукталып келүүдө. Кыргыз тилине орус тилинен кирген жана кабыл алынган сөздөрдү негизинен эки доорго бөлүп алабыз. Биринчи доор Октябрь революциясына чейин кабыл алынган сөздөр. Экинчи доор Октябрь революциясынан кийин кабыл алынган сөздөр. Орус сөздөрүнүн кыргыз лексикасынан орун алышы өткөн кылымдын экинчи жарымында кыргыз элинин Россиянын составына өз ыктыяры менен кошулушунан бери тарта башталган. Кыргызстандын Россияга кошулушу коомдук өнүгүшкө, кыргыз элинин социалдык-экономикалык мамилелеринин өзгөрүшүнө олуттуу таасирин тийгизген. 19-кылымдын аягында орус калкынын кыргыз жергесине келип отурукташа башташы кыргыздар менен орустардын карым-катнашта жашоосуна шарт түзгөн. Кыргыздар орус эли менен административдик, экономикалык, чарбалык, соода-сатык иштери боюнча байланыш катнаш жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Орустардын өздөштүрүлгөн чарбачылыктын жаңы техникасы, эмгек куралдары, үй буюмдары, ошондой эле соода-сатык иштерине жаңы административдик түзүлүшкө, башкаруу системасына байланыштуу келип чыккан түшүнүктөр кыргыз турмушуна кандай өзгөрүү киргизсе, булар кыргыз лексикасында ошончолук өлчөмдө жаңы сөздөр менен байытты. Маселен, кыргыз турмушуна орустар аркылуу өткөн жаңы эмгек куралы болгон соко, орусча соха, бурсунга караганда дыйканчылык ишинин алда канча өркүндөтүлгөн прогрессивдүү техникасы болуп саналган. Октябрь революциясына чейин орус тилинин кабыл алынган сөздөрүн тематикалык жактан төмөндөгүдөй топторго бөлүштүрүп көрсөтсөк болот. Биринчи башкаруу ишине, административдик түзүлүшкө карата. Экинчи дыйканчылыкка, айыл чарба шаймандарына байланыштуу сөздөр. Үчүнчү үй тиричилигине байланыштуу сөздөр. Төртүнчү соода-сатык иштерине байланыштуу сөздөр. Бешинчи кийим-кече, тамак-ашка байланыштуу сөздөр. Бирок Октябрь революциясына чейинки мезгилде илимге, техникага, маданиятка жана башкаларга байланыштуу лексикалык кабыл алуулар өнүгө алган эмес. Анткени ал кездеги кыргыздардын коомдук турмушунун өзүндө да олуттуу өзгөрүүлөр боло алган жок.
Орус сөздөрүнүн кыргыз лексикасына кириши негизинен ооз эки байланыш катышы аркылуу гана мүмкүн болгон. Ал кезде орус сөздөрүнүн айтылышы кыргыз тилинин ички бөтөнчөлүктөрүнө ылайык өзгөртүлүп, колдонулуп келгендиктен, алардын тыбыштык түрү орус тилиндегидей нормада боло алган эмес. Ар бир тилдин өзүнө тиешелүү мыйзам ченемдүүлүгү болот. Ага байланыштуу башка тилден кабыл алынган сөздөр кабыл алган тилдин өзүнүн ички мыйзамына баш ийүү аркылуу айрым тыбыштык өзгөрүүлөргө учурап айтылат. Аларды биз төмөнкү таблицадан көрсөк болот. Талдай кетсек, бөтөлкө деген сөз орус тилинде бутылка болуп айтылат. Бирок кыргыз тилинде үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы күчтүү өнүккөндүктөн у, а тыбыштарынын айтылышы эриндин катышы жана жаактын ачылышы боюнча бири-биринен айырмалангандыктан, аларды бир эле сөздө айтуу кыйын болгон. Бул үндүү тыбыштары айтууга оңойлоштурулуп, баары бир кылка менен тыбышына өтүп кеткен. Кыргыздын төл сөздөрүндө ц тыбышы болбогондуктан, аны сөз башында айтууга да тилдик аппараттар көнбөгөндүктөн, өз тилине ыңгайлаштырып, церковь деген орус сөзүн чиркөө деп айтууга жеңил болгон. Ошондой эле көпөс деген орус тилиндеги купец деген сөзүнөн алынган ц тыбышынын жоктугунан үндөшүүнүн таасиринен тыбыштык жактан өзгөрүүгө учураган. Ошондой эле в жана ж тыбышы да катар келбегендиктен, үндөштүк мыйзамынын таасиринен орус тилиндеги вожжи деген сөзү боожу болуп өзгөрүүгө учураган. Анда сабагыбыздын жүрүшүндө, балдар, силерге айтылган маалыматтардын негизинде канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү байкоо максатында тесттик суроолор берилет. Силер өзүңөр туура деп эсептеген вариантты белгилегиле. Анда эмесе, тестке көңүл бургула. Биринчи, Октябрь революциясына чейин орус сөздөрү кыргыз лексикасына кандай жолдор менен кире баштаган? А. Ооз эки байланыш катышы аркылуу. Б. Сөздөрдүн тыбыш түрү менен. В. Орус тилиндеги жазуу нормасы менен. Албетте, бул биринчи тесттин жообу А. Ооз эки байланыш катыш аркылуу. Экинчи, төмөнкү суроонун туура эмес вариантын белгилегиле. Эмне себептен орус сөздөрү тыбыштык жактан өзгөртүлүп айтылган? А. Кыргыз тилинин ички мыйзамына баш ийүү аркылуу. Б. Орус сөздөрүн туура окуй албагандыгына байланыштуу. В. Үндөштүк мыйзамынын таасири аркылуу. Демек, Б варианты орус сөздөрүн туура окуй албагандыгына байланыштуу. Анда эмесе, тема боюнча сабагыбыздын кийинки бөлүгүнө көңүл буруңуздар. Октябрь революциясынан кийин орус тилинен кабыл алынган сөздөр. Кыргыз тилинин лексикасынын байышына Совет доорунан кийинки мезгилдеги орус тилинен кабыл алынган сөздөргө өзгөчө орун тиешелүү. Анткени бул мезгилде эки элдин ортосундагы карым-катнаш абдан кеңейип, мурдагыдай ченемдүү гана тармактарын камтыбастан, илимге, экономикага, техникага, маданиятка, өндүрүшкө, саясатка, кыскасы социалисттик коомдун ар түрлүү жактарына тиешелүү болгон кыргыз лексикасынын азыркы турмуш талап кылган эң маанилүү көптөгөн сөздөр кыргыз тилине кирди. Мисалы, партия, завод, самолет, космос, космонавт, ракета. Орус тили аркылуу кыргыз лексикасына дүйнөдөгү башка тилдерден кирген сөздөрдүн кыргыз тилине келиши орус тили аркылуу ишке ашат. Ошондуктан андай сөздөрдү кыргыз тилине башка тилдерден орус тили аркылуу кабыл алынган сөздөр дейбиз. Мисалы, грамматика, синтаксис, философия, кафедра грек тилинен, депутат, интернационал, пролетарий, канцелярия латын тилинен, алгебра, адмирал, атлас араб тилинен, чемпион, рекорд, бокс, волейбол англис тилинен, коммунизм, комиссар, арбитр, тираж француз тилинен, аукцион, абонент, полиция немец тилинен. Бул интернационалдык сөздөр негизинен орус тилиндегидей нормада колдонулат. Азыркы кезде кыргыз тилинин ички бүтөнчөлүктөрүнө баш ийип, тыбыштык түрүн өзгөрткөн боюнча элге сиңип кеткен айрым орус сөздөрү гана мурдадан бери калыптанып калган эски нормасын өзгөртпөй жазылып жүрөт. Алар самуор, меш, камыт, соко, момпосуй, кожоюн, чиркөө, баркыт жана башкалар. Өтүлгөн тема боюнча алган маалыматтардын негизинде төмөнкү тесттин суроолорунун туура жоопторун белгилегиле. Биринчи, дүйнөдөгү башка тилдерден кирген сөздөр кайсы тил аркылуу кабыл алынып, кыргыз тилинин лексикасын байытууга салым кошот?
А. Немец, Б. Грек, В. Орус, Г. Латын. Туура варианты В. Орус. Экинчи, дал келүүчүлүктү аныктагыла. Тил илиминин бөлүмдөрүнүн эрежелери менен дал келтиргиле. Фонетик. А. Фонетика, Б. Пунктуация, В. Лексика, Г. Морфология. Биринчи, бир тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы. Экинчи, тилдин тыбыштык түзүлүшүн жана өзгөчөлүктөрүн үйрөтүүчү илим. Үчүнчү, сөздүн жасалышы, уңгу, мүчө, сөз түркүмдөрү. Төртүнчү, тыныш белгилерди коюу эрежелери. Туура варианты өзүңөр билгендегидей фонетика. А. 4, Б. 1, В. 1, Г. 3. Ким туура белгилеген болсо азаматтарсыңар. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын жыйынтыктоо бөлүгүнө келип жеттик. Жыйынтыктообузда азыркы убакытта орус тилинен жана орус тили аркылуу кирген сөздөрдүн саны мурдага караганда бир нече эсе көбөйдү. Жана көп жаңы сөздөр кыргыз тилине сиңип, күндөлүк турмушубузда пайдаланып жатабыз. Орус тили азыркы замандагы эң алдыңкы бай тилдерден бири болуп саналат. Ошентип, кыргыз тилинин лексикасынын байышын тышкы булактарынын ичинен эң өнүмдүү жолдорунун бири орус тилинен кирген сөздөр экенин билдик. Орус тилинен кирген жана орус тили аркылуу кабыл алынган боюнча силер маалымат алдыңар. Октябрь революциясына чейин жана советтик доордо орус тилинен кабыл алынган сөздөрдүн кирүү себептерин аныктай аласыңар. Тексттен аларды таап, бөлүштүрүп, талдай аласыңар деген үмүттөмүн. Эгерде бүгүнкү тема боюнча түшүнгөн болсоңор, төмөнкү суроолорго жооп бериш үчүн 1 мүнөттүк эссе жазасыңар. Биринчи, сен бүгүн билип алган нерселердин ичинен эң маанилүүсү кайсы? Экинчи, кайсы суроолор сага түшүнүксүз бойдон калды? Бул 1 мүнөттүк эссени үй тапшырмасы менен кошо AVN порталына жайгаштыргыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.